أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لكم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. Albatta Allah asmandagi, yerdagi barliq g'aybni biladi. Jana albatta al yurakdagi narsalarni dag'i barini biluvchi. Navşul Allah sizlarni yerin betinde özünün halifası, o'rinbosari qilib yaratdi. Emi kim kafir bo'lsa, anan kafirligi o'zini. Yana kafirlarning kufri Robbilarining astında bir gana Allah'tan açısını gana küçeytedi. Kafirlar bir gana yani kafirlerin küfrü bir gana ökünüştü, ziyandı gana küçeytedi. Aytqın körsötkülöçü mağa Kudaydan başka ibadat kılıp suyunan butunardı. Körsötkülöçü alar yerden emneni jaratıp koyuştu. Je asmandarda aların ülüşü barбы. Jalarga biz açık kitap dalilli kitap bergen biz yok eştege yok. Belki zalimler birbiriyle çalgandı gana vada kılışat. Albatta Allah asmanlar menen yerdi öz ornunda kımıldatmasdan kalmap duradi. Eğer yer öz ornundan kımıldap ketse Allah'dan başka hiç kim karmaya almaydı. Elbette al
жумшак жана кечиримдүү. Алар Аллахтын атын айтып катуу касам ичишти. Эгер бизге бир эскертүүчү келсе, албетте биз эки үммөттүн эң жакшысы болобуз деп. Аларга эскертүүчү келгенде алардын нафраты кайра күчөйдү. Жердин бетинде текебирленишип жана жаман айла көйлү кылышып, жаман айлакерликтин кесепети ээсине гана келип тиет. Алар алдыңгылардын жолуну күтүп турушабы? Сен эч качан Аллахтын жолуну өзгөргөнүн көрбөйсүң жана эч качан Аллахтын жолуну бурулганын көрбөйсүң. Эмне алар жерде айланышпайбы, кыдырышпайбы? Кыдырып, буга чейинки коомдордун акыбети кандай болгонун көрүшпөйбү? Алар буларга караганда күчтүүрөөк эле. Аллах Тааланы асман жерде эч нерсе ажиз, алсыз кыла албайт. Албетте ал билимдүү жана кадыр. Эгер Аллах адамдардын кылган күнөөсүнө жараша жазасыны, азабын бере берсе, анда жердин бетинде бир дагы жандык калбайт. Бирок Аллахын жазасын кечиктирет бир маалым бир мөөнөткө. Алардын мөөнөтү келгенде албетте Аллах бенделерини көрүп туруучу. Бул Фатир сүрөсүнүн 38 аятынан 45 аятка чейинки аяттар. Мына ушул аяттар менен Фатир сүрөсү аягына чыгып атат. Фатир сүрөсү Кур'ан-ы Керимдеги Макки аят сүрөлөрдүн бирөөсү. Айтканбыз, бул сүрөдө көбүнчө таухид, рисалат, ахирет баяндалат. Мына ушул акыркы сүрөлөрдө дагы Аллах субханаху ва таала кайра таухид, рисалат, ахиретти баяндап атат. Жана бүгүнкү сабакта биринчиси инналлаха алиму гайбис самавати вал арздан Аллах субханаху ва таала илмини баяндап атат. Буга чейинки сабактарда биз Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудретин баяндаганын көргөнбүз. Кудретини Аллахын баяндады. Жер бетиндеги жашынчаларды айтты, мөмө жемишти айтты, тоолорду айтты, инсанды айтты. Бүт бардыгы Аллахтын кудрети менен. Өзгөчө сууду айтты, суудун пайдасын айтты, суудун ичиндеги махлуктарды айтты. Бүт бардыгы асман, жер, кыскасы бизге көрүнгөн бүт бардыгыны мен жараттым, менин кудретим менен болот деп Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудретин тааныткан эди. Эми Аллах субханаху ва таала бүгүнкү аятта өзүнүн илимин айтып атат. Кудрети өз ордунда. Аллахтын экинчи илим деген, алим деген сыпаты бар. Мына ошол алим деген сыпатыны Аллах субханаху ва таала бул жерде баяндап атат. Инналлаха алиму гайбис самавати вал арз. Албетте Аллах асмандагы, жердеги гайыптын баарыны билет дейт. Асман, жерде канча нерсе бар, эмне бар, гайыптын баарыны билет. Гайып деген магаба анна. Биз аны көрбөйбүз. Аллах субханаху ва таалага эчтеке гайып эмес. Алимул гайб ва шахада. Ага эчтеке гайып болбойт. Биз үчүн гайып. Биз алсызбыз. Көп нерсени көрө албайбыз, көп нерсени уга албайбыз, көп нерсени биле албайбыз. Биз үчүн башка нерсе эмне болот? Гайып болуп эсептелет. Бирок Аллах субханаху ва таала эчтеке гайып эмес. Алимул гайб ва шахада. Аллах асмандагы, жердеги бүт баарын билет. Өзү жараткан, өзүнүн контролунда, өзү башкарып турат жана ар бириден кабардар. Кайсы махлук кандай абалда, эмнеге муктаж, эмне жеп атат, эмне кылып атат, бүт баарынан Аллах субханаху ва таала толук кабардар. Демек, бул гайып илми Аллахка таандык. Аллахтан башка гайыпты эч ким билбейт. Мушрикиндер, ошол Курейш мушриктери, кээ-бирлери фериштелерди гайып билет дейдилер, кээ-бирлери жинди билет, гайып билет дейдилер. Аллах субханаху ва таала бул аятта, башка аяттарда бардыгында айткан, жин да гайыпты билбейт, фериште да гайыпты билбейт, мукарраб болгон фериште Жабраил да билбейт, ошондой эле Аллахтын пайгамбарлары да билбейт деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Жибрил алейхиссалам келип сураган, матас саа деп. Кыямат качан болот дегенде билбейм деген саллаллаху алейхи ва саллам. Билбейм деген. Анан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам кыяматтын белгилерин айткан, айтып бети берген. Ошол эле сурооду Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Хазрат Жибрил алейхиссаламга узаткан. Кыямат качан болот деп. Жибрил дагы билбейм деген.
Demek bu Allah'ın sırrı. Demek gayipti Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Ve indehu mafatihul gayb la ya'lemuha illa hu. Allah'tan başka gayipti hiç kim bilmeydi. Bu Allah'ın sırrı. Elbette Allah Teala enba'ul gayb kıladı. Gibi neselerde gayiptin kabarını bildirip koyuyordu. Bildiredi anı. Enba'ul gayb başka nerse, ilmi gayb başka nerse. Köpçülük şunu düşünmesinden ökünün ortasında ayrılma kılmasından araşıp kalan adamlar var. Yok anda емес. Kebirler avliyalar gayipti bilet deydi. Kebirler peygamber bilet deydi. Kebirler ferişte bilet deydi. Yok anda емес. Enba'ul gayb başka nerse, gayipten haber veriyor. Aleni gayipti bilip turu, bağırdan bilip turu. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın gana zatı hatandık neşter ilim. Demek Allah dilim üçünçalık denen bolotkan kainattағы dünyadagi bolip atkan nersенин бүт барынан кичинекей заррадан тартып эң чоң махлукка чейин бүт барынан толук кабардар. Толук кабардар. Мына ушуну инналлаха алиму гайбис самавати вал арз. Аллах эмне асмандагы жердин бүт бардык гайыптардан кабардар. Баарын билүүчү зат. Андан кийин аяттарында иннаху алимун бизатис суdur. Al емес, elbette al жүрөктөгү нерселерди, адамдын көкүрөгүндөгү бар нерсени да билет. İnsan ушул жерде отурабыз, канча отурган болсок, ар бирибиздин ичибизде ой, фикирлер турат. Ар кылды ойлор, жакшы ойлор, жаман ойлор, ар түрлүү фикир, гам, кайгы, капа бүт баарынан Аллахка бадар. Жанында отурган шериги билбейт аны. Аны сүйлөп берсең эч ким билбейт. Бирок ошол сага келип кетип аткан ой, фикир бүт баарынан ким кабардар? Аллах Субханаху ва Таала. Иннаху алимун бизатис судур. Адамдын ичиндеги садырдагы, жүрөгүндөгү нерселерден дагы толук кабардар бир гана Аллах Субханаху ва Таала. Аллага сүйлөштүн кереги жок. Эмне болуп атат, эмне кыял сага келип атат, эмнени ойлоп атасың, жакшы ойбу, жаман ойбу, Аллах кабардар. Kur'an'da Allah'ım ayet, "Nahnu aqrabu ileykum min hablil varid." Min hablil varid, nauselerden körö tamırlardan da men jakınmın deydi. Aynama kuntum ve huve ma'akum. Allah Subhanahu wa Ta'ala uşunday alim zat. Oşun üçün biz oturup kıymal hareketibizler emes. Biri kıymal hareketini görüp bilişi mümkün. Şunda oturasın, meşitte oturasın, biroq oyun kayakta Allah bilet. Bazarda oturasın, oyun kayakta Allah bilet. Kebir adam meşitte oturat, biroq meşitte oturgan men ahiretde istebeydi. Oyu fikiri büt dünya. İşimin oturat, meşitte oturat, sürete oturat, kelbiyete oturat meşitte. Hakikati ahiret. Dünyanın öyle oturat. İkinci bir adam bazarda oturat, cumuşunda oturat. Biroq anın oyu fikiri ahiret. Жүрөгүндө Allah, жакшы ойлор, ахиретке fikir, zikir, dua. Бул адам не? İçinde бар нерсени Allah билет. Ошон үчүн иннаху алимун бизатис суdur. Жүрөктөрдөгү эмне болуп аткан нерсе, жүрөк кантип согуп атат, кандай ойлор, фикирлер, кайгылар, капалар аны жараткылат, бүт баарынан Аллах Таала кабардар. Мына ушундай зат бир гана Аллах Субханаху ва Таала. Сенин оюңду окуп кое турган башка нерсе жок, оюңду билип кое турган башка нерсе жок. Бир гана Аллах Субханаху ва Таала сенин оюңду да билет, оюңдун ичиндеги нерсени да билет. Аны амал кылбасаң дагы билет. Ошол үчүн хадисте келет: "Ниятул му'мин хайру мин амалихи." Эгер билбесе бул кандай кантип жооп берет? Ниятул му'мин хайру мин амалихи. Мусулмандын ниети амалдан жакшы деп атат. Амал кылган жоксуң, ниет кылып койдуң. Эч ким уккан жок, эч ким көргөн жок. Кудайдын астына барсаң, тоо сооптала бересиң. Аны эч ким көргөн жок, эч ким билген жок. Демек, Аллахтын астында ошо ниетиң не кабыл болду. Аллах ошондон кабардар. Аллах билип турат. Ошон үчүн ошого жараша Аллах Субханаху ва Таала ахиретте сага соогун берип атат. Барган адам там калат, "Я Аллахым, буну мен кылган жокмун. Мындай кылган жок элем, каяктан келип калды" десе, сен балан вакытта ниет кылган элең. Кылган жоксуң, ниет кылдың эле, ниетиңди жазып коет. Ниетиңди кээде фериште да билбей калышы мүмкүн. Билбейт. Ал да жазганга билбей калышы мүмкүн. Бирок ал ойду, фикирди ким? Аллах унутпайт. Аллах Субханаху ва Таала баарын билип турат. Ошо абалга жараша өзүнүн несини, илимиге жараша баардыгын сактап коет. Ошон үчүн иннаху алимун бизатис судур. Жүрөктөгү акыбалды, жүрөктүн ичиндеги болуп аткан ниеттерди, жакшы ниет, жаман ниет, кара ой, жакшы ой, бүт баарын Аллахым билип турчу зат. Эми Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн илимин баяндагандан кийин кайра Аллах Субханаху ва Таала өзүнүн кудурети жана
İnsandı bayandap atat. Huvellezi ja'alekum halaife fil arz. Uşul zat Allah selerdi жердің бетіне халифа қылды дейді. Халаиф халифаның жамы. Халифаның жамы хулафа да келеді, халаиф та келеді. Құран-ы Кәрімде екеуі тең қолданған. Халифа деген сөз, орынбасар деген сөз, наиб деген сөз. Бұның екі түрлі жамы бар. Біріншісі орынбасар, бұл халаиф та жам, хулафа дағы жам. Екеуі тең келе береді. Huvellezî cealekum halâife fil arz. Mına uşul Allah silerdi жердің бетінде не қылды дейді? Орынбасар қылды дейді. Халифа қылды дейді. Inni ja'ilun fil arzi халифа. Құранда Аллах айтты. Мен жердің бетінде силерді халифа қыламын дейді. Халифа деген не деген? Халифа деген біреудің орынбасары деген. Падыша болса, падышаның орынбасары халифа. Bir işxana болса, işxanaның müdiri болса, müdirдің орынбасары халифа, орынбасары. Халифа не қылады? Халифа бір ғана ошол асыл адам асылды айтқанын қылады. Орынбасар, müдир эмнени айтса ошону кылат. Ага каршы чыга албайт. Эгер сен орынбасарың болсо, сен айтканыңды кылбаса, аны сен айта бересиң. Ал сенин гана ишиңди жүргүзөт. Сенин гана айтканыңды угат. Сен айткандай буйрук кыласың, ошо буйрукты аткарат. Буйрукту аткарбаса, ал жок болот. Жок болот. Ошон үчүн ин хувеллези жаалакум халаифа фил арз дегени Аллах силерди орынбасар кылды. Эми силердин аслыңар ким? Буйрук берүүчү Аллах. Ошого карап жүргүлө. Ошонун айтканын кылгыла. Эгер анын айтканын кылбасаңар, Аллах силерди жерден жок кылып коет. Башчы келет дагы мен айткан буйрукту аткарбапсың деп кууп салат. Ошондой эле силерди Аллах Таала эмне кылат? Кууп жиберет. Ошон үчүн силер билгиле ордуңарды силер өзүңөрдүн каалооңор менен жүрбөйсүңөр. Балким силердин ордуңарда үстүңөрдө ким бар? Аллах бар. Аллахтын орынбасары халифасыңар. Аллах кандай буйрса, ошондой аткаргыла, ошондой жашагыла деген сөз. Мына ушул жерде хувеллези жаалакум халаифа фил арз дейт. Мына ушундай Аллах не кылды? Силерди жер бетине халифа кылып салды. Халифа кылып сайлады. Негизи бүткүл падышалык Аллага таандык. Лиманил мулкул яум лиллахил вахидил каххар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Падыша Аллах. Бирок Аллах субхана ва таала мажазан бул дүйнөдө кыскача мөөнөткө адамдарга дагы бир аз бийлик берет. Мажазан бир аз берип көрөт. Халифа кылып көрөт, бийлик кылып көрөт, башка кылып көрөт. Кыскача мөөнөттө гана. Чыныгы падыша, чыныгы зат, не Малик бул Аллах субхана ва таала. Демек не кылды? Аллах силерди жердин бетинде халифа кылып сайлады деп атат. Халифанын манасын түшүндүңөрбү? Халифтин экинчи дагы бир манасы бар. Халафа деген, халиф деген манасы, орынбасар деген сөздөн билинет. Не силер жер бетине биринен артын бири келип турасыңар деген да манасы бар. Халафадан чыккан. Ва халафа мин бa'дихим халф азаa'ус салаа ваттаба'уш шахават. Не болду? Демек, артынан келип тура. Силер жердин бетине биринин артынан бири келип турасыңар деген сөз. Түбөлүккө калбайсыңар деген сөз. 50 жыл, 60 жыл ушул жерде бирөөлөр бар эле, азыр жок. Дагы 50-60 жылдан кийин отургандар биз жок болобуз дагы, биздин ордубузга башкалар келет. Бул биздин артынан бири келе берет деген сөздүн маанасы дагы халифанын бир маанасы ушул. Силерди Аллах Таалам жердин бетиге халифа кылган, биринин артынан бири эмне кылат? Келип кетип турат. Бири келет, атасы кетти, баласы келди, анын ордунан небереси келди, чебиреси келди. Ошентип биринин артынан бири келип кыяматка чейин насырлана берет. Эч ким калбайт. 50 жыл, 60 жыл жашаган махлук бүгүн жок. Мурдагы жашагандар жок. Азыр отургандар дагы 50-60 жылдан кийин жок көрбөйсүң. Bir meşitke 20-30 жыл барбай калган болсоң, кийин бир барсаң, баягы эски жамаат таппай калат. Эски жамаат менен намаз окуйт элең, жерде аксакалдар турат эле, жерде муну атам турат эле, чоң атам турат эле, муну турат дейсиң, кийин келсең жок. Сен тааныбаган адамдар турат намаз окуйт. Себеп не болду? Коом өзгөрүп атат. Халифа болду. Биринин ордуга бири келип атат. Ошон үчүн халиф дегендин дагы бир манасы, ошол биринин артынан бири келет, биринин ордуна бири басат деген манасы да ушул. Түшүнүңөрбү? Ошону айтылат, атанын ордуна баласы басат деп.
Устаздын ордуна шакирт басат, ошону айтылат. Ушинтип келе берет, ушинтип келе берет. Мына ошону Аллахым айтып атат: "Хуаллази жаалакум халаифа фил арз". Аллах ушундай зат силерди жердин бетинде халифа кылды. Өзүнүн орун басары кылды. Же болбосо силердин биринин артынан бирине келе турган кылып шайлады. Фаман кафара фаалейхи куфрух. Эми Аллахым айтып атат: эми ким күфр кылса, кафир болсо, фаалейхи куфрух. Анын күфрү, кафирлыгы өзүнө гана зыян берет. Анын кафирлыгы өзүнө гана зыян берет. Ал кафир болуп, Аллахты инкар кылып, Аллага ишенбей, башка эч кимге зыян бере албайт. Болгону өзүнө өзү кылды. Фаалейхи куфрух деген сөз мааниси ушул. Анын кафирлыгы өзүнө гана зыян берет. Демек, бул дүйнөгө Аллах халифа кылып жаратты. Бирөө Аллага ишенет, бирөө ишенбейт. Фаминхум муъмин ва минхум кафир. Ишенгени бар, ишенбегени бар. Ишенбеген болсо, анын кесепети башкага тийбейт. Ал өзүнө жооп берет. Ар кимдин кабыры өзүнчө. Бирөө-бирөөгө жооп бербейт. Вала тазиру вазиратун визра ухра. Бирөөдүн жүгүнү бирөө көтөрбөйт. Бирөөгө бирөө жооп бербейт. Ар ким өзүгө жооп берет. Пайгамбарлар келди. Пайгамбарлар келип не кылды? Даватыны кылды, элге жеткизди, айтты. Эми кафирлар баш ийбеген болсо, кафир болгон болсо, ага пайгамбар жооп бербейт. Дават кылынды, жеткизилди. Ва алейка иллал балаг. Ал ишенген жок, моюн алган жок, динди карманган жок. Эми ал өзүгө өзү жооп берет. Пайгамбар ага жооп бербейт. Мына ошону айтат: "Фаман кафара фаалейхи куфрух". Ким күфр кылса, ким кафир болсо, ал кафирлыктын жаманы, зыяны өзүнө гана болот. Аны өзүнө гана болот. Вала язидул кафирина куфрухум инда раббихим илля мақта. Жана кафирлардын күфрү, Аллахтын астында болгон алардын күфр иштери, кафирлыгы Аллахтын ачуусун гана күчөйтөт. Илля мақта, мақт деген азап, ачуу, газап деген маанада. Алар кафирлык кылган сайын Аллахтын ачуусу гана келет. Аллахтын каары гана келет, Аллахтын азабы гана келет. Башка эчтеке болбойт. Демек, ар ким өзүгө жооп берет дегенден дагы билип алгыла. Баягы кээ бир адамдар ойлойт, дүйнөдөгү баардык кафирларга да жооп беребиз деген сөз айтышат, ал туура эмес сөз. Дават кылып айттың, жеткиздиң, укпаса, моюн сунбаса, сен күнөөкөр эмессиң. Албетте, жеткизбесең күнөөкөрсүң. Жеткизгенден кийин баш ийбесе, ага сен жооп бербейсиң. Кур'ан ушуну айтат: "Фаман кафара фаалейхи куфр". Жана кафирлар канчалык кафирлыгын күчөйтүп, күфрдү күчөйткөн болсо, илля мақта болгон Аллахтын гана азабы көбөйөт. Аллахтын каары азабы көбөйөт, бирок Аллах субхана ва таала не кылат? Вакыт берет. Аллахым вакыт берет, тоба кылып калар, деп мөөнөт берет. Анан мөөнөт бергенде дагы акылына келбес, эми Аллахтын азабы келип атат. Вала язидул кафирина куфрухум илля хасара. Кийинки аятта айтып атат, жана кафирлардын кафирлыгы бир гана зыянды гана күчөйтөт, зыянды гана көбөйтөт дейт. Эми булар болгону зыяны көбөйөт, азаптын дагы эң чоңдоруну өзүлөрүнө эмне кылып алат? Көбөйтүп алышат. Кафирлар кафирлык кылган сайын аларга азап күчөйө берет. Алар деле мусулмандарга окшоп 60 жыл, 70 жыл жашайт. Күфүрлүк кылды, бирок түбөлүккө калат. Себеби алардын күфүрлүгү түбөлүккө ниет болгон. Жашайм деп. Ошон үчүн түбөлүккө эми дозокто калат, Алла өзү сактасын. Мына ошону айтып атат: "Вала язидул кафирина куфрухум илля хасара". Кафирлардын күфүрлүгү бир гана өкүнүчтүү, зыянды гана күчөйтөт. Башка эчтекени күчөйтпөйт дейт. Эми Аллах субхана ва таала кийинки аятта силер мени таштап коюп, кудайларга, буттарга, башкаларга сыйынып кеттиңер. Ошол сыйынган кудайларыңар, силер ойлогон кудайларыңар кана не иш кылды? Көрсөткүлөчү. Алар не кылып коюшту? Алардын не кылганына силер ага сыйынасыңар. Сага не жакшылык кылды? Не жаратып койду? Ошол үчүн аларга сыйынасыңар деп Аллах субхана ва таала мушриктердин абалын жана алар сыйынган буттардын абалын айтып атат. Аны айтып атат: "Кул араайтум шуракаакум аллазина тад'уна мин дуниллах". Айткын аларга, айткылачы, көрсөткүлөчү, Аллахын таштап башка кудайга сыйындыңар эле. Аруни маза халаку минал арз. Көрсөткүлөчү, кайсыл жерди алар жаратты?
Кайсыл жерди жаратты? Алла мен жараттым деп атат. Эми ал Кудай болгон болсо, кайсыл жер жаратты? Жердин бетиндеги кайсы нерсени жаратып койду? Тоодубу, таштыбы, суудубу, башка суудагы жаныбардыбы, жердеги жаныбарды эмне жаратты? Эгер Кудай болсо, анда жаратыш керек эле. Халик гана Кудай боло алат. Ошону Аллах айтып атат: "Аруни мада халaqu minal ard." Көрдүңөрбү? Жер бетинде эмне жаратты? Эмнени жаратканга жетишти? Айткылачы. Кудай болгудай. Ам лахум ширкун фис самават. Же алар асман жаралышында Алланын үлүшү барбы дейт. Эми Алла менен чогуу жаратыштыбы дейт. Жок. Асманды да Алла өзү жаратты, жерди да өзү жаратты, асмандагы махлуктун баарын өзү жаратты, жердеги, суудагы бүт баарын Алла жаратты. Эми эчтеке кыла албаса, анан үчүнчүсү айтып атат: "Ам атайнахум китабан." Же аларга биз бир китеп бергенбизби? Фахум ала байинатин минху. Алар ошол китептен ачык далилдери бар, ошол далилдери менен ушул сөздөрдү айтып атабы дейт. Яни бул аяттан максат Аллах субханала таала силер ошол кылган ширкиңерге акли, накли далил алып келгиле деп атат. Далил эки түрлүү болот: акли, накли. Акылый далил дегени адам өзүнүн акылы менен далилдесе боло турган маселелер болот. Акыл менен дагы кээ бир учурларда элми якин сабыт болот. Элми якин сабыт болот. Мисалы, 2-ге 2-ни кошсо канча болот? 4 болот. Дүйнөнүн баары айтат. 4 деген якин бул. Бирөө 3 десе акмак дейбиз. Бирөө 5 десе акмак экенсиң дейбиз. 2-ге 2-ни кошсо 4 болот. Бул элми якин, бул акыл. Эми Аллах субханала таала айтып атат: "Силер Кудай дейсиңер, Кудай бар деп атасыңар, ошол Кудайыңарга акылый далил алып келгиле" дейт. Акылый далил жок. Алла ошону түшүндүрдү: асман жерде жараткан жери болсо, үлүшү болсо көрсөтсүн деди. Көрсөтө албайт. Акылый далил жок. Болбосо накылый далил алып келгиле, накыл керек. Ошону айтат: "Ам атайнахум китабан фахум ала байинатин минху" деген накылый далил талап кылынып атат. Көрдүңөрбү? Же накылый далил алып келгиле. Накылда далил жок, акылда далил жок. Эч бир далил жок. Акмак болуп неге анан ушул зыян бербеген, пайда бербеген буттарга сыйнасыңар деген аят. Туурабы? Акылда далил жок, накылдын да далил жок. Анда эмнеге ушундай Кудай таштап, ушундай бир буттарга сыйнасыңар дейт Алла таала. Ам атайнахум китабан фахум ала байинатин мин. Бел и'иду залимуна бa'духум бa'да илля гурура. Алла таала айтат: аларда эчтеке жок. Балким алар болгону залымдар бири-бирине нени гурур, жалганды гана вада кылышат. Гурур, жалган. Ал вадан не айтат: мынау буттар, мынау кудайчалар бизди Кудайдын астында шафаат кылат дейт. Кудайдын астында шафаат кылат. Кудайга бизди жакындатат. Ушулар аркылуу биз Кудайга жакындайбыз деген сөздөрдү айтышат. Болгону булардын сөздөрү эмне? Гурур, жалган нерселер. Башка эчтеке жок. Демек адам баласы бирдекени ичсе, бирдекени карманса, далилдин негизинде болуш керек. Акылый далил болсун, эгер макулат болсо, эгер манкулат болсо, накылый далил керек. Далили жок эле, жөн эле жүргөн болбойт. Мына ушуну Аллахым айтып атат: ал шериктериңер эчтеке кыла албайт. Алардын акылыйда далили жок, накылыйда далили жок. Айткан сөздөрү жомок. Айткан сөздөрү бири-бириге кылган убадалары эмне? Жомокто айтышат, жалган сөздөрдү айтат, акыйкаты жок дейт. Эми Аллах субханала таала кийинки аятта кайра өзүн түшүндүрүп атат. Кайра өзүн таныттырып, өзүнүн кудретин баяндап атат. Инналлаха юмсикус самавати вал арз ан тазула. Албетте Аллах асмандар менен жерди өз ордунда кармап турат, өз огунда кыймылдатпастан кармап турат дейт. Эгер Аллах жер менен асманды чыгарып койсо өз огунан, аны эч ким кармай албайт, эч кимдин кудрети жетпейт деген аят. Демек, асман, жер Аллахтын кудрети менен жаралган. Кун фаякун. Кун деди, Алла жаралды. Туурабы? Ушул куллун фи фалакин ясбахун. Бардыгы өз огунда айланып атат, сүзүп баратат. Асман өз огунда баратат, ай өз огу менен баратат, күн өз огу менен, жер өз огунда айланып баратат. Бардыгы өз огунда айланып баратат. Мына ушул болуп аткан низамды, системаны бузбастан турган зат ким? Аллах субханала таала. Күн өз убагында чыгат, өз убагында батат.
Күндүз өз убагында болот, түн өзүнүн убагында болот, кыш өз убагында келип атат, кыш келгенде жай келет, жаан жайыт, кар жайыт. Бүт бардыгыны контролдоп, өз убагында айлантырып турган зат Аллах субханала таала. Эми Аллах айтып атат, эгер Аллах субханала таала ушул болуп аткан низамды, болуп аткан тартипти буруп койсо, же Алла коюп жиберсе, колдон чыгарып койсо дейт, анда ким, кайсы кудайчаң, кайсы бир күчтүү мамлекет же кайсы бир күчтүү миндеген анын ордуна кое алат дейт. Кое албайт. Демек Аллах субханала таала буну өз кудурети менен гана сактап турат. Ошон үчүн кээ бир тафсир китептеринде айтат уламалар, Муса алейхиссаламга Аллах субханала таала эки шеше берген дейт. Шешеде буюн бер шешени, ушуну кармап тур деген дейт. Аны кармап тургандан кийин уйкусу кесиле ал колдон түшүп кетет. Колдон түшүп кесиле ал сынат. Аны Алла таалам түшүндүргөн дейт. Муса, ошол жер менен асман бардыгы биздин контролдо турган нерсе. Эгерде Алла таала уктабайт, укташ мүмкүн эмес, үлгүрөбөйт деген аяттар бар. Эгер бир эле мындай кессең, ал түшүп кетет. Алладан бир аз эле кемчилик болсо, аль-язбилла, бул дүйнө жок болуп кетет. Демек Аллах субханала таала буну шундай контроль кылат. Алла таала не кадыр мутлак зат, Аллага эчтеке эмес. Эми ошону айтып атат: "Инналлаха юмсику самавати вал арз ан тазула." Албетте Аллах асманды, жерди, асмандарды бүт бардыгыны өз огунда кармап турат. Аларды кыймылдатпастан өз огунда кармап турат. Кармап да турат, алар сүзүп да баратат. "Вала ин залата ин амсакахума мин ахадин мин ба'ди." Эгерде ордунан жылып кетсе, асман, жер, Аллахтан башка ким аны ордуна кое алат? Ким аны кыла алат дейт? Эч ким кыла албайт. Мына азыр бүгүн макталат бардыгы, асманга чыктык, дагы азыр Меррихке барам, дагы бирдеке барамын деп мактангандар бар. Суудун астына түшүп, таягыга чейин бардым дегендер бар. Дүйнө менин колумда, дүйнөнү башкарып аткан мен башкарам дегендер бар. Бүт бары жалган даба. Жалган даба. Дүйнөнү Алла башкарат. Эч ким башкарбайт. Алла юдаббирул амр. Алла башкарат, эч ким башкарбайт. Ал жалган эле сөз, эч ким башкарбайт. Аллахтын махлугу Алла башкарат аны. Кичинекей нерсени кыла албайбыз. Алла тааланын азабы келем десек, кичинекей нерсе менен жок кылып коет. Мына жакында эле Америкада ахвалды карагыла, эмне болду? Болгону хаба, шамал. Шамал кичинекей зарра болот. Кичине көзгө көрүнбөгөн. Эч ким көрбөйт деле, билбейт деле. Ошонун гана ылдамдыгын көбөйтүп койбой эле Аллах субханала таала жок кылып салды. Хаба мансура, асманга учуруп койду. Ошон үчүн Алла башкарат. Баланча башкарат, Америка башкарат, Россия башкарат, Кытай башкарат, баландай деген сөздөрдү элдер айта берет. Жок, андай эмес. Алла башкарат. Алла башкарат. Алланын каалоосунсуз эчтеке болбойт. Бүт Алланын контролунда. Демек асман, жер, анын ичиндеги болуп аткан нерсе, окуялар бүт бары кимдин немесинде? Алланын колунда. Ошону айтып атат. Албетте Аллахым асмандар менен жерди өз ордунан жылдырып койсо, анда Аллахтан кийин аны эч ким жылдыра албайт. Демек Аллах таала аны жылдырбастан карап турат. Иннаху кана халиман гафура. Албетте ал халим, жана кечиримдүү. Халим дегени кыргызча жумшак деп которот көбүнчө. Бирок жумшак деген сөз толук халимдин таржымасы эмес. Эң кызыгы араб тили ушунчалык фасих, балагат, бай тил, аны кыргызчага бүт барын толук 100% которуш кыйын болот. Биз эле эмес, башка бай тилдер бар, алар да которо албайт. Мисалы орус тил бизге караганда бай тил, урду тил бай тил, араб, англис тил бай тил, алар деле кээ бир сөздөрдү которо албай калат. Бул Аллахтын немеси, араб тили ушунчалык бир бай тил, муну баарын которуш кыйын болуп калат. Халим дейт, негизи халим дегени ачууну жутканда айтылат. Ачууну жутканда айтылат. Ачуунун жуткандын натыйжасында халим болот адам. Түшүнүп атасыңарбы? Ачууң келди, анан үн чыкпай койдуң, анан жумшак болуп каласың да. Ачууң келгенде үч алса, болбой калат. Халим болбой каласың. Ачууң келди, үн чыкпадың. Ачууну жутуп, анан бирөөгө жумшак мамиле кылганды халим деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Жумшак дегенде жөнөкөй сөз менен чыгып калат, анда ачууну жутуу деген дагы мааниси бар. Аллах субханала таала Аллах субханала таала баягы бизде оор бастырык, жумшак деген маанилерди колдонсо болот, бирок халим деген сөз негизи ал ачууну жутуп туруп, анан өч албай койгондо айтылат.
Түшүнүп атасыңарбы? Мына ушул жерде Алла Таала айтып атат. Асман, жер эмне үчүн ордунда турат десе, иннаху кана халима. Субханалла. Эмне үчүн турганын айтты? Ал халим. Ал ачуусун жутат. Эгер Аллах кааласа, азыр акыркы аяттан келет. Биздин кылган жашообузга Алла Таала секундда асман жер жок кылып берсе болот. Ал огунан чыгып жок болуп кетиш керек болчу. Мында татыктуу ушугачы жарылып жок болуп кетиш керек эле. Бирок Аллах халим зат. Түшүнүңөрбү? Аллах ачуусун эмне кылат? Ачуусун Алла Таала мындай кылбайт, ачуусу калдырбайт. Алла Таалам ал бенделерини жакшы көргөн үчүн эмне кылат? Кечирет, мөөнөт берет, жумшактык кылат. Дагы ал оңоруп калар экен деген ниетте Алла Таала мөөнөт берет. Ошону айтат: иннаху кана халиман гафура. Анын себеби Аллахым халим. Ал өтө жумшак, ал боорукер, ал бендесине түзмө-түз ошол замат эле азап бербейт. Жана гафура кечиримдүү. Ошол кечирим болгон себептүү жашап атабыз. Аллахтын халим, гафур деген сыпаты менен жашап атабыз. Эки сыпат болбогондо кийинки аяттарда келет: 1 секунд турганга биз татыктуу эмеспиз. Жарылып кетиш керек эле. Жарылып кетиш керек эле. Адамдын өзүнүн жашап калышы таң калыштуу. Адамдын өлгөнү таң калыштуу эмес. Биздин аслыбыз мейит. Жашап калганы өзү кызыктуу, таң калыштуу. Топуракка жан киргизип, рух киргизип ойнотуп койгон зат Аллах. Анын жок болушу топурак экен асыл ушул. Таң калбаш керек аны. Өлгөнгө таң калбаш керек. Ал биздин асыл. Таң калышлык ошо кумду, топуракты кайра эле инсан кылып, чырайлуу кылып, кооз кылып, иштетип койгон таң калыштуу нерсе. Ошондой топурактан жаратып, кооз кылып койгон зат өзүнүн калоосун кылбаса дагы, башы берсе дагы кечирип келгени бул халиман гафура. Бул халимдиги жана кечиримдүүлүгү. Я Рабб, иннаху кана халиман гафура. Албетте Аллах халим. Аллахым ачуусун алдырбайт. Алла Таалам бенделерге жумшак, жеңил мамиле кылат жана ал кечиримдүү. Аллахым өзүнү баяндагандан кийин эми кайра эле кафирлардын акыбалын баяндап атат. Кафирлар эмне дейт эле? Кийинки аятта айтып атат: "Ва aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura." Бул аятта Аллах субханаху ва таала кафирлардын акыбалын айтат. Алар Аллахтын атын айтып, бекем касам ичишет. Ла ин жаахум назир. Эгер бизге бир пайгамбар, элчи келсе, ла якунунна ахда мин ихдал умам. Эки үммөткө караганда, башка үммөттөргө караганда биз жакшыраак үммөт болобуз дейт. Кийин аларга талап кылган, арзу кылган пайгамбар келгенде, ма задахум илля нуфура. Кайра эле алардын нафраты күчөйдү дейт. Нафраты күчөйдү дейт. Бул Курайш арабтары, Курайштер билесиңер, арабтарга көп доор пайгамбарлар келбей, булар өтө бир жапайы эл болгон. Жапайы, маданияты жок, илимсиз, караңгы эл болгон. Анан булар Шамга, Яманга сапарга барып турат эле. Сапарларга барат эле. Ал жакта Шамдарда көбүнчө яхуд менен насара жашайт эле. Яхуд менен насара, христиан менен еврейлер, булар ахли китап. Булар өздөрүнү маданияттуу, акыл эстүү сезет эле. Бизге китебибиз бар, биз окуганды билген, биз маданияттуу, илимдүү, билимдүү, көзүбүз ачык дейт эле. Силер бир тоодон келген, тоодон түшкөн, чөлдөн түшкөн бир карапайым, караңгы элсиңер деп буларды эмне кылат эле? Уят карат эле. Түшүнүп атасыңарбы? Буларды уят карат эле. Анан арабтар уялгандан, арлангандан булар касам ичет эле. Эгер бизге дагы пайгамбар келсе, биздин арабтардан көрөсүңөр, силерден өтүп биз ошол пайгамбарды ээрчийбиз. Силерге караганда мыкты үммөт болобуз. Пайгамбарды биз силерге окшоп куубайбыз, өлтүрбөйбүз, жоготпойбуз. Биз аларды башыбызга көтөрүп алабыз дейт эле. Түшүнүңөрбү? Ушинтип булар касам ичет эле. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала ошол акыбалды мынтип сүрөттөп атат. Ва aqsamu billahi jahda aymanihim. Алар бекем касам ичти Алла аты менен дейт. Курайш кафирлары, мушриктер билла, Узза, Лат кафирлар өздөрүнүн буттарынын атында касам ичкен. Бирок
катуу касам ичкisi келсе Алланын атын айтып колдонгон. Алла билген. Кичинерээк касам болсо, Уззага касам, Латка касам, баланчык Будга касам деп касам ичкен. Бирок күчтүү бекем касам ичкisi келсе Алланын атын колдонгон. Ошон үчүн бул жерде ва aqsamu billahi jahda imanihim. Jahda машаккат бекем деген маанында. Аягында күчтүү деген маанында. Алар эмне кылат да бекем касам ичишет де Аллахтын аты менен la in ja'ahum nazir. Бизге бир коркутуучу, эскертүүчү пайгамбар келсе la yakunanna ahda min ihdal umam. Башка коомдорго караганда, еврейлерге караганда, христиандарга караганда биз не хидаятта болобуз. Ахда хидаятта, эң жакшы хидаятта, туура жолдо болобуз деп айтат эле, касам ичет эле. Falamma ja'ahum nazir. Эми касам ичет эле. Анан Аллахтын насип кылып аларга Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин ма задahum illa nufura. Касамдар унутуп калышты. Эми пайгамбарга болгон эмне? Нафрат күчөй баштады. Көрө албастык, хасас, душмандык, пайгамбарга каршылык күчөй баштады. Ма задahum illa nufura. Алардын нафраты күчөй баштады дейт Аллах субханаху ва таала. Язбилла. Демек бул кафирлар жалганчы. Айткан сөздөрү, касамдар барлыгы бекер. Адам касам эмне үчүн ичет? Ошол ишти аткарамын, кыламын деп ичет. Өзүнү ошого баягы кылган аракет кылыш үчүн ичет. Булар бирок эмне кылды? Тигилерди гана мат кылыш үчүн, тигилердин алдында баягыдай уялып эле айткан сөздөрү болчу. Чыныгы алар күткөн пайгамбар келгенден кийин мазадахум илля нуфура, алардын нафрат күчөйүп кетти. Пайгамбарга болгон не душмандыгы күчөйүп кетти. Мына ушуну Аллах айтып атат. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. Эми бул нуфур болгон себеби эмне? Истикбаран фил арз ва макрас сайи. Истикбаран фил арз ва макрас сайи. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Окейинги аятта Аллах субханаху ва таала ушул аятта алардын эмне үчүн ушундай душмандыкка барды эки себебин айтып атат. Биринчиси истикбаран фил арз. Алар такаббур болушту, кибирленишти. Кибирленишип не болду? Байларга, бийлерге биздин арабыздагы ак сөөгтөргө келбестен ушуга пайгамбарга келдиби, жетим балага келдиби деп пайгамбарыбызды тоготпой коюшту. Истикбаран фил арз. Мына ушул аяттан билинет, такаббур адамга, мутакаббир адамга иман насип кылыш кыйын болот. Мутакаббир адамдын жаман сыпаты ага иман насип кылыш кыйын болот. Балким шайтанды шайтан кылгандагы такаббур кибир. Халактан мин тин ва халактани мин нар деп отуруп, не кылды? Фалсафа кылып отуруп, өзүнү бийик кармап, бийик көрүп, тозокко түштү. Ошон үчүн булардын мусулман болбой калганына биринчи себеби эмне болду? Кибир. Кибир деген такаббур. Такаббур деген түшүнөсүңөрбү? Өзүнү бийик сезиш, өзүнү кыйын сезиш, мен кыйынмын, мен деген сөз такаббурдан чыккан нерсе. Алар не болду? Истикбаран фил арз. Алар кибирленишти. Жерде бизге болбойт бул. Биз ушул кедей, жетим балага баш ийебизби? Андан көрө биздин өзүбүз башчыларыбыз бар. Алар не бай, би, бүт баары бар. Ошолорго баш ийебиз, буга биз баш ийбейбиз деп көнбөй коюшкан. Экинчи себеби макрас сайи. Макрас сайи. Макр деген сөз хила кылуу деген сөз. Хила, айламал, айлагердик, алдап коюу, кыянат кылуу манасында бар. Макрас сайи бул музаф эле болуп турат. Мовсуф сыпатта болот, түшүнүңөрбү? Бул негизи бул мовсуф сыпатыга изафа кылынган учурда бар. Al-makrus sayyi. Дөрөсө макрас сайи. Экөөтөң таржыма кылынганда жаман макр, айламайлык, жаман хила кылышлык, же болсо жаман хила деген сөз чыгат экен. Экөөнүн жакын эле маанасы. Демек, биринчиси эмне болду? Алар кибирленишти. Ошон үчүн иман келтирген жок. Экинчиси пайгамбарга кибирленип койбостон, пайгамбарга каршы жаман ойлор жүргүзүп, пайгамбардын артынан пайгамбарды жоготконго аракет кылышты.
Макр сайи ушул. Түшүнүңөрбү? Пайгамбар канткенде жоготсок болот. Канткенде элдерди мындан азгырабыз, элдерди алыс кылабыз деп макр кылышты. Түшүнүңөрбү? Элдерди алдатканга аракет кылды. Мына ушул эки себептүү булар мусулман болгон жок. Эки себептүү мусулман болгон жок. Биринчиси өздөрү тоготпой койду пайгамбарды, экинчиси калган элдерди дагы алысатканга аракет кылды. Ушул эки сыпаты бар адамга бүгүнкү күндө дагы мусулман болгонго тавфик болуш кыйыныраак. Бул кафирлардын, мунафыктардын гана сыпаты. Ошон үчүн хадисте келет, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал-макр вал хади'a фин-нар." Макр вал хади'a фин-нар. Маккар адам, куу адам, алдамчы адам, жалганчы адам жана жалганчы адам экөө тозокко түшөт деген. Бул мусулмандар сыпаты эмес. Мусулман адилеттүү болот, туура сүйлөйт, бирөөдү алдабайт, бирөөдүн артынан не кылбайт, жамандык кылбайт. Аны жоготконго аракет кылбайт. Артынан не казбайт, арык казбайт. Түшүнүңөрбү? Булар эки себептүү не болду? Жамандык кылып отуруп адашып калышты. Мына ушуну Аллах Таала айтты сыпатыны: "Истикбаран фил арз" биринчиси, "Ва макра сайи" алар экинчиси жаман макр деп атат. Макр сөз негизи мутлак колдонулат. Макрul хайр, макр сайи. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде "Ва макару макраллах, валлаху хайрул макрин" деген. Хайр деген сөз колдонуп атат. Айтты тадаббур манасында. Түшүнүңөрбү? Алла макр кылбайт, тадаббур манасында. Себеби не Аллахтан эчтеке махфи эмес да. Мен сен не кылган атканын билбейсиң, сен не кылганын мен билбейм. Туурабы? Бул макр болот. Алдап туруп коесуң, билбестен туруп, капкан коесуң, тап деп түшүп калат. Бирок Алла Таала кандай эмес да. Түшүнүңөрбү? Просто Алла Таала алардын сөзгө жараша мушакала кылып макару макраллах валлаху хайрул макрин деген. Демек макр деген сөз хайр шар менен айырмаланат. Түшүнүңөрбү? Эгер жакшылыкка не болсо, хайр менен колдонулат. Жамандык болсо сайи болот. Ва макра сайи деген сөз не болду? Жаман айламалдык, жаман айлагердик, куулук деген маанада чыгат. Ва ла яхиқул макра сайи илля би ахлихи. Алла Таала айтты: "Ва ла яхиқу макрус сайи." Эми жаман куулук, жаман айламалдык өзүнө гана башына келет, эсине гана кайтып барат деген аят. Түшүнүңөрбү? Эгер бирөөгө жамандык кылсаң, ал жамандык өзүңнүн башына келет деген сөз. Айтат го, бирөөгө эмне кылсаң, оор кылсаң, чукур кылсаң өзүң түшөсүң дейт. Ушул сөз ушул аяттан алынган. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. Gördüңөрбү? Ушул аяттан алынган. Арабтар "Man hafara hufratan waqa alayhi yusam in man hafara hufratan waqa munkabban alayhi" dешет. Munkabban fihi дешет. Аркы сөз айтышат. Бул манасы ошол. Бирөөгө бирдеге кассаң, кудук кассаң өзүң түшөсүң деген сөз. Ушул бардык тилде бар бул. Ушул аяттан келет. Вала яхиқул макру саййу би илля би ахлихи. Жаман күмөн, жаман ой, кара ой, жаман айламалдыктардын жазасы акыры ошол адамдын өзүнө гана келет деди. Түшүнүңөрбү? Мына ушул аяттан биздин баарыбызга бир чоң сабак болуп атат. Бирөөгө жамандык кылам дегенден алдын өзүңө карашың керек. Бирөөгө жамандык кылсаң, ал бирөөгө тагдырда жок болсо, өзүң келип ошого түшөсүң. Өзүң түшөсүң. Ошон үчүн фаланчы мага жамандык кылып атат деп кыжаат болсо кереги жок. Душмандарым көбөйүп кетти, фаланчы мага жамандык кылып атат, арбеге кылып атат, сыйкыр кылып атат, жамандык кылат, мени жок кылып бериши мүмкүн деген ойлорду ойлобош керек. Эгер сен таза болсоң, туура жүргөн болсоң, сенин жакшы эле жерден таза туруп эле жок кылам же бирдеге кылам деген болсо, ал кылган макыры, куулугу, анын айламалдыгы өзүнүн башына келет. Ага өзү түшөт, өзү казган кудукка өзү түшөт. Ага ойлонбойдук акыла. Түшүнүңөрбү? Мына ушул аят эмне кылып атат? Бардыгыбызга тасалли берип атат. Алла субхана ва таала айтат: "Ва ла яхиқул макру саййу илля би ахлихи." Жамандыкты ойлогон, жамандыкты айламалдык кылам деген, куулук кылам дегенин жамандыгы анын ээсинин өзүнө келип түшөт. Фахал янзуруна илля суннатал аввалин. Эми Аллах кайрылып атат аларга: "Эмне силер алдыңгылардын жолун күтүп турасыңарбы?" дейт. Суннат тарика. Алдыңгылардын жолун күтүп турасыңарбы дейт. Эми силерге дагы эми башыңарга ошол мурдагыларга келгенде азап келиш керекпи? Ошону күтүп атасыңарбы деген аят. Эми күтпөгүлө, алардын жолун жолдобогула, эмне кылгыла?
акылыңарга келгиле тооба кылгыла деген аят. Түшүнүп атасыңарбы? Фахал янзуруна илля суннатал аввалин. Эмне силер алдыңгылардын сүннет жолуну жолдоп атасыңарбы? Аларга келген азапты күтүп атасыңарбы? Ошол жолду күтөсүңөрбү? Анан falan tajida li sunnatillahi tabdila. Эч качан Аллахтын сүннет жолу өзгөрбөйт. Аллахтын сүннет жолу Аллах Таалам кафир, күфүрлүк кылып, жеттен чыгып, адашып, Аллахны укпай койсо, Аллах бир күн болбосо бир күн жаза берет. Бул дүйнөдө же ахиретте ал хак. Бул Аллахтын сүннет жолу. Эми ушул сүннет жолу табдил болбойт. Табдил деген өзгөрүп кетип деген сөз. Ал өзгөрүп кетпейт. Бул араб экен, бул ак экен, бул бай экен, бул акча экен деп жаза бербей өзгөрүп кетпейт ал. Түшүнүңөрбү? Аллах эч ким менен тууганычылыгы жок. Аллахтын эч ким менен жакындыгы жок. Аллахтын низамы бар. Пайгамбарлар сүннет жолу бар. Ошо менен кеткен кетет, кетпеген өзүнөн көрсүн. Мына ошону айтып атат. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Эч качан силер Аллахтын сүннет жолуну өзгөрүп калганын көрбөйсүңөр дейт. Ал болот. Эгер мурдагы кафирлардын жолуну жолдо барасаңар, аларга келген нерсе силерге да келет. Аларга келген нерсе келет. Дүйнөдө же ахиретте келет. Андан качыла албайсың. Ал мизам өзгөрбөйт. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Экинчи аят. Улан истемейт, эч качан сен Аллахтын аяттарыны жемилер сүннет жолуну өзгөргөнүн көрбөйсүң. Жана эч качан сен Аллахтын сүннетүнү жолуну эмне кылганды бурулуп кеткенди көрбөйсүң дейт. Бул деген сөз сага келеткан азап бирөөгө бурулуп кетпейт. Түшүнүңөрбү? Бирөөгө келдиби азап, ал келет. Аллах Таалам адилеттүү зат. Бирөө күнөө кылса, күнөөсү жок таза адамды азаптабайт. Ким күнөө кылса, күнөөсүнүн жазасын өзү тартат. Falan tajida li sunnatillahi tahwila. Күнөөнү сен кылдың, анан бияктагы мусулмандарды, жакшы адамдарды алады. Аллах Таалам азаптап койбойт. Дүйнөдө ошондой болушу мүмкүн. Дүйнөнүн падышалары, башкалары бирөө күнөөкөр болсо, ал коомду күнөөкөрдү пара алып, бирдеге кылып, тууганчылык кылып, көз жумуп, анан таза коомду, таза адамдарды түрмөгө тыгып, башка кылып жазалап коюшу мүмкүн. Дүйнөдө боло берет ар нерсе. Бирок Аллахтын астында андай эмес. Falan tajida li sunnatillahi tahwila. Аллахтын сүннет тарикасы кем азапка мустахик, татыктуу азап келет ага. Ал бурулуп таза адамга барып калбайт. Таза адам күнөөкөрдүн несини, айыбыны алып, жоксо күнөөкөрдүн азабына душар болуп калбайт. Аллахтын астында андай эмес. Аллахтын сүннет тарикасы өзгөрбөйт. Мына ошону Аллах Таала айтат. Фахал янзуруна илля суннатал аввалин falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Унаятта Аллах Субхану ва Таала кайрылып буларга эскертип атат. Эми Аллах кудретин айтты, мен азабымдан качып кутула албайсыңар деди, азап өзгөрбөйт деди, бирөөгө барып тийип калбайт деди. Эми үлгү алам десеңер, үлгү алатыган жерлери бар деп атат. Ошол азапты түшкөн коомдарды көрөм десеңер, бар дейт. Сайыр кылгыла, сапарга чыккыла. Кандай кыйын коомдор бар эле, кандай кыйын элдер бар эле. Силерден күчтүү, денеси да күчтүү, акылы да күчтүү, байлыгы да көп, билими да күчтүү. Бирок эмне болду акырет? Жок болуп калды. Жок болду. Силерден күчтүү махлукту, адамдарды жок кылган зат, кичинекей сен алсыз, илимиң да жок, күчүң да жок, байлыгың да жок, сени жок кылып коюшу секундта. Эчтеке эмес деп атат Аллах Таала. Awlam yasiru fil ard. Эмне алар сапар кылышпайбы жердин бетинде? Баянзуру кайфа кана акибатул лазина мин qablihim. Алар сапар кылышып, алдыңгы өткөн коомдордун аягы кандай болуп бүттү, акыбети кандай болду, аны карашпайбы дейт. Алар кандай эди? Wa kanu ashadda minhum quwwa. Алар булардан күчтүүрөөк эле дейт. Ад, Самуд коомдор билесиңер,
Өтө коом, узун коомдор болгон, бийик, күчү да көп, акылы да көп, байлыгы да көп коомдор болгон. Бул арабтар сафар кылат эле Шам менен Яманга. Шамда көбүнчө насаралар жашайт эле. Яман тарафта эмелер жашайт эле. Яхудилер да башкалар да бар да. Ошол учурда Ад менен Самуд коомдор жашаган жерлер бар да. Немеде да бар. Шам тарафта да бар, Яман тарафта да бар. Ошол жака булар тижаратка барат эле. Ошол тижаратка барган жолдорун карасаңар, ошол жерде эски өткөн коомдордун диярлары бар. Жашап өткөн жерлери бар. Музей катары калган жерлери турат азырга чейин. Ошолорду карап, бир вакытта ушулар ушундай жашаган экен, бизден күчтүү болгон экен, кыйын болгон экен, бүгүн жок. Болсо дагы жаман ат менен гана эстелет. Эми ошолор сыяктуу болуп калбайлыбы деп өзүңөр келбейсиңерби, акылыңарга келбейсиңерби деп Алла Таала мискетип атат. Көрдүңөрбү? Ва кану ашадда минхум кувва. Алар буларга караганда күчтүүрөөк эле. Ва ма кана Аллаху лиюъжизаху мин шайъин фис-самавати ва ла фил-арз. Күчтүүрөөк эле дегенден Алланын сөзүн карагыла, Алла Тааланы асман, жерде эч нерсе ажиз кыла албайт, алыс кыла албайт деп атат. Күчтүү экен десе, Алланын күчү жетпей калат экен деп ойлоп калбасын деп, дөрөө Алла Тааланы аяттап келип атат. Ва ма кана Аллаху лиюъжизаху мин шайъин фис-самавати ва ла фил-арз. Субханаллах. Бул Аллахтын гана китеби. Аллахтын гана китеби. Бир зарра шалып шупка калдырбайт. Бүт бардыгына фауран не кылат? Жооп келет. Көрдүңөрбү? Алла силерден күчтүү эле. Аллах болуп калды деген маани чыгып калышы мүмкүн жок. Айтат, асмандар, жерде эч ким Алланы ажиз кыла албайт. Алла бүт бардыгына кудурет жетет. Аллах күн фаякун, каалаган учурда бардыгыны баркылап жок кылат. Иннаху кана алиман кадира. Албетте Аллах алим. Бүт бардыгын кабардар, алим, барын билип турат жана кадир. Кадир мутлак. Инналлах ала кулли шайин кадир. Аллах бардык нерсеге кадир. Кааласа унутуп жок кылат, кааласа унутуп жок кылат. Чоңуну да, кичинесин да, заррасын да бүт бардыгын башкарып да турат, билип да турат. Жана аларды бар кылганга, жок кылганга толук кадиреттүү, кудуреттүү зат. Андан кийинки аят, эң акыркы аят, ушу менен Фатир сүрөсү түгөйт. Бул аятта Аллах субханаху ва таала айтат, эгерде адам баласы кылган күнөөсүгө эле Алла Таалам ошол заматта жазасын бере берсе, азаптын жазасын бере берсе эле кылган күнөөсүгө, анда жер бетинде бир да махлук калбайт дейт. Жер бетинде бир да махлук калбайт дейт. Жер бетинде жакшылыктан көрө жамандык көп болот. Көп болот. Ар ким келе ошол убакытта жазасын бере берсе, азабын бере берсе, анда жердин бетинде бир да адам калбайт. Жерде жүргөн бир да махлук калбайт, бүт бардыгын жок кылып салат. Демек, жердин бетинде биз жүрөбүз Алланын Халим, Гафур деген сыфаты менен. Биз кыйындыгыбыздан эмес, Алла жакшы көргөндөн эмес, туугандар. Аллах Гафур, Халим деген сыфатынын негизинде гана биз жерде жашап атабыз. Мына ошону Аллах айтып атат: "Валау юахидуллаху ан-наса бима касабу." Эгер Алла Таалам мендейлер кесип кылган амалдарынын жазасын берсе, азапка тарса, ма тарака ала захриха мин дабба. Жер бетинде бир дагы махлук калбайт дейт. Ма тарака ала захриха мин дабба. Көрдүңөрбү? Жер бетинде бир дагы махлук калбайт. Валакин юаххируhum ila ajalin musamma. Бирок Аллахым аларды эмне кылат? Бир мөөнөткө чейин мөөнөт берет, кечиктирет. Күнөө кылып атат. Аллах Таала мын чыкпайт. Мөөнөт берет. Fa iza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Мөөнөт берет. Алардын эми ажалы келгенде, мөөнөтү келгенде, эми Аллахым жазалайт эми. Fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira. Аллахым бардыгын көрүп турат, көрүп билип турат. Демек, көптөгөн суроолорго да жооп болот. Көп айтат, эмнеге Алла Таалам кафирларга тез азап бербейт, эмнеге мусулмандар кыйналып атат, мусулмандар кафирлар өлтүрүп атат, жок кылып атат, талкалап атат, Алланын азабы келбейт деген суроолор көп болот элдин катарында мусулмандардан. Бул суроолордун баарына ушул аятта Аллах жооп берип атат. Алла басир, көрүп турат, баарын билип турат. Кадыр мутлак, жок кылганга толук күчү жетет. Бирок Алла Таала эмне кылат экен? Мөөнөт берет. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Мөөнөт берет Аллах.
Мөөнөт берет. Алла Таала эмне кылат? Адилеттүүлүк колдонбойт. Адилеттүүлүк болсо жок болуп кетет. Мөөнөт берет. Бул дагы тооба кылып калар экен, кайтып калар экен деген Алла Таала мөөнөт берет. Кайтпагандан кийин, кутургандан кийин, четтен чыгып бүткөндөн кийин эми ал оңолушу мүмкүн эмес эми. Айны бүттү. Ойнотуп оңолотуган эчтекеси калбады. Эми Аллахтын азабы келет. Эми кеч болуп калат. Эми иман келтирет кафирлар, бирок алардын иманы пайда бербейт. Ал-ан Фираун да айткан. Мен эми Мусанын, Исанын, Мусанын, Харунун Аллахка Кудайга ишендим деген, бирок кеч калган. Түшүнүңөрбү? Эми алар дагы азапты көргөндөн кийин иман келтире баштайт. Периштени көргөндөн кийин, жан чыгып аткандан кийин, бирок ал кеч калат. Ошон үчүн Аллах баарын көрүп турат. Инналлаха кана би ибадихи басира. Баарын көрүп билип турат. Бирок Аллах субханаху ва таала мөөнөт берип анан эч мүмкүн жок болгондон кийин, кайтыш жок болгондон кийин аркага иман жазалайт деген сөз. Демек Аллах субханаху ва таала бул дүйнөнү өзүнүн рахматы менен, өзүнүн боорукерлиги менен, Халим, Гафур сыфаты менен камап турат. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.